Кутмандуу кечиңиздер менен эфирде Ой Ордо программасы. Өзүңүздөр көрүп тургандай эле менин колумда азыр баштыктын ар кандай түрлөрү бар. Кагаз баштык, кездеме баштык. Бирок сиздер полиэтилен баштыкты көрө албайсыздар. Бүгүн Ой Ордо программасында биз полиэтилен баштыктардын зыяндуулугун талкуулайбыз. Алгач биз сюжетти көрүп алсак. Азыркы биз жашап жаткан чөйрөдө экологияга зыянын тийгизген терс нерселердин катарын таштандылар толуктайт. Мындай таштандылардын санын кыскартуу максатында 18-майдан тартып жаңы кабыл алынган мыйзам долбоорунун негизинде туура эмес жерлерге таштанды таштагандар жана өрттөгөндөр административдик жоопкерчиликке тартылып 2000 сом айып пул төлөп 8 саат коомдук жумуштарды аткарууга мажбур болот. Дагы бир экологияга эң чоң зыянын тийгизген нерсе бул полиэтилен пакети. Жылына дүйнө жүзү боюнча 4 триллион пакет колдонулуп, аны толук жок болуусуна 200 жыл керектелет. Пакеттерди ыргыткандын ордуна өрттөп салайын деген ойдагы чоң жаңылыштык. Себеби аны өрттөгөндө да ден соолукка зыян келтирген улуу заттарды бөлүп чыгарат. Дүйнөнүн кээ бир өлкөлөрүндө экологияны сактоо максатында мындай пакеттерди колдонууга чектөөлөрдү киргизишсе, айрымдары такыр баш тартып, эко баштыкчаларды колдонууга өтүшкөн. Бизде азырынча дүкөндөрдө пакеттер акысыз. Жада калса бир курут же шоколад алсаң дагы аны пакетке салып берет. Аны 5 мүнөттөн кийин эле ыргытууга туура келет. Кыргызстанга дагы полиэтилен пакеттерин импорттоого жана аны өндүрүүгө тыюу салуу керек деген сунушту Жогорку кеңештин депутаты Эркингүл Иманкожоева Агрардык саясат комитетинин жыйынында көтөрдү. Эгер бул мыйзам долбоору кабыл алынып калса, норманы бузгандар 2000ден 5000 сомго чейин айып пул төлөмөкчү. Ал эми экинчи жолу норманы бузуп, тоо менен кармалгандар 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылмакчы. Гуланора Каныбекова, Айбек Култаев, Ой Ордо программасы. Гуланора, рахмат. Эркингүл айым, мына сиз сунуштап жаткан мыйзам боюнча кылмыш жаза жообуна да тартылат экен да. Эмнеге ушундай муктаждык пайда болду? Саламатсыздар, урматтуу телегөрүүчүлөр, урматтуу катышуучулар. Сиздерге Ой Ордо программасына ыраазычылык билдирем. Анткени бул маселе абдан актуалдуу. Өзүңүздөр билесиңер, 20 жылдын ичинде Кыргызстан кандай таштандыларга толуп кетти. Азыркы мен сунуштап аткан мыйзам бул полиэтиленовый пакеттерди жана синтетикалык баалык уулоочу торлорго өндүрүү жана импорттоого тыюу салуу мыйзамы киргизип атам. Көчө понедельник күнү, биринчи күнү Агрардык саясат суу экология боюнча комитетинде жактырышты, коллегаларым колдоп берди. Эми азыр дагы бир 2 комитетте каралса, анан парламентке чыгат. Өзүңүздөр билгендей, мына жакшы сюжет көрсөттүңүздөр. Бул салафановый пакет 200 жылга чейин чирибейт, жоголуп кетпейт. Ошону ал эми биз тараларга азыр тыюу салган жокпуз. Тараны кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал эми салафановый пакеттер болсо эң жука, эң жеңил, аларды кайра иштетүүгө дагы мүмкүнчүлүк болбой атат. Өзүңүздөр билгендей, Кыргызстанда кайра иштетүүчү баягы заводторубуз жок, только баягы көмүп гана тынч болуп атабыз да. Эгерде кичинекей Кыргызстанда улам эле баягы көмө берсек, өзүбүздүн жерибиз, шартыбыздагы жерибиз аз, тоолор көбүнчө. Ошондой эле бизде биосфералык аймактарыбыз да көп. Кыргызстан эң жакшынакай өлкөлөрдүн бири. Анын ичинен Кыргызстандын эң бир жакшынакай жери бул Ысык көл. Ысык көлгө дагы ушул салафановый пакет өзү эң чоң терс таасирин тийгизип атат. Жакында туристтик сезон башталат. Туристтер, анан өзүңүздөр билесиңер, 2 миллионго чейин туристтер келип атат. Ар бирөө магазинден күнүнө 5 пакет алса эле, билесиңер, бул кайсакка барат да. Мына Балыкчы шаарында абдан көп шамал болот. Полигон ачык, ал жабылган эмес. Ошондон шамалдын негизинде учуп бактарактын баары илинип атат. Аны териш да кыйын. Ал барып көлгө учуп түшүп атат, көлдөн анан түбүнө да кирип атат. Бул абдан чоң зыяндарды алып келип атат да. Ошондой эле торлор боюнча мына канча жолу биз элдер менен кезүүгө барганда ушу тор жөнүндө маселени көтөрүп атышат. Тор көп болсо 200-400 сом экен. Аны браконьерлер болсо көлдөн таштап салып атышат. Түбүндөгү балыктарды, балырларды мына ушу торлор абдан чоң терс таасирин тийгизип атат да. Ошон үчүн ушул мыйзам иштелип чыкты. Бул мыйзам 1,5 жылдан бери иштелип атат. Анткени билесиңер, бул
бизнеске терс таасирин тийгизиши мүмкүн, экологияга кайра туура таасирин тийгизиши мүмкүн. Ошон үчүн бул анализ, регулятивный воздействие деп коет, ошол анан талкуу болуп, анан ушул убакытка келип калды да. Мен ойлойм, кыргызстандыктардын баардыгы колдойт. Азыр көп сунуштар болуп атат колдогонго. Ошондой эле мынакей Союз убагында биз көрүп калдык. Союз убагында эч кандай салафановый пакетибиз жок болчу. Баарыбыз тең эле мындай пакеттерди алып барып эле дүкөндөрдөн сатып алчубуз. Бул эми пакет аябай необходимый эмес. Бул тамак эмес, бул кийим эмес. Ошон үчүн бул пакети жок эле жашасак болот. Ушуга окшогон баштыктар. Ушуга окшогон пакеттер. Андан башка дагы мына мен дагы бир пример айтып коеюн. Индияга 2003-жылы барганда абдан киреле да, көчөсүнүн баары салафановый пакет абдан кир шаар эле. Мына кийин март айында бардым, ушу запрет болуптур, ошол пакеттерди салап полиэтиленовый пакеттерди. Азыр мына супермаркеттерде мынакей мында эмелер сумочкаларды да беришет экен. Ошо сумочкалар менен жок салып эле бекер беришет экен да. Алар жанагындай пакеттерди бербейт экен. Ошондой эле көп өлкөлөрдө, Европада билесиздер, бардык жерде салафановый пакеттер тыюу салынган. Рахмат сизге, Майрамбек мырза, сиз дагы башка бир мыйзамдын авторлорунун бирисиз. Аны кечээ президент жактырды, ага ылайык ой келди ташталган жерлерге эми ташташса 2000 сомго чейин айып пулга жыгылат. Бирок менин суроом башка нерсеге байланыштуу да. Бул идеялар аябай керек, экологияны сакташыбыз керек. Бирок Кыргызстан канчалык даяр? Биз жана бизнесменди дагы айтып өтпөдүңүзбү? Бизнесмендер ошол полиэтилен пакеттерин чыгарышат. Алар жапа чегип калышпайбы? Же тоскоолдуктар болбойбу да? Саламатсыздарбы? Биринчиден мыйзамды тактап кетейин. Көчөгүнов президент колгогон мыйзамда жарандарыбыз көрүнгөн жерге таштандыларды таштаса же өрттөсө, аларга карата 2000 сом айып пулу салынып, 8 саат коомдук жумуштарга тартылышат. Ал эми ошол эле жоосундарды кызмат адамдары жасаган учурда алар 10 000 сомдон айып пулга жыгылып, 8 саат коомдук иштерге. Эгерде кызмат адамы кайрадан жасаса, 20 000 сом айып пулга жана 8 саат коомдук ишке тартылат. Ал эми биз бүгүн Кыргызстан канчалык деңгээлде мыйзамдарга даяр, аткарылабы деген суроону мындай жооп беришибиз керек. Биз кыргыз элинин жана кыргыз жерин коргогон мыйзамдарга биз даяр эмеспиз. Биз кечигип калдык. Булардын баарын 20 жыл мурда кабыл алсак болмок. Кыргыз эли дегенде биз 80ден ашкан улуттан турган кыргыз элин коргошубуз керек. Биз аны кантип коргойбуз? Ошол эле элдин ден соолугун, өмүрүн, моралдык, психикалык ден соолугуна зыян келтире турган бардык көрүнүштөрдөн баш тартышыбыз керек. Ал эми кыргыз жерин дегенде ошол эле суубузду, мөңгүбүздү, жерлерибизди, экологиябызды бардыгын коргошубуз керек. Биз бүгүн даярдыгыбызды биз башкача айтышыбыз керек. Бүгүн биз кечиктик 20 жылга депчи. Рахмат сизге. Дагы бир тактоодо буга чейин, ушул мыйзамга чейин бир да айып пул төлөнбөй келген, таштаган адамдарга. Таштагандарга мыйзамда көрсөтүлгөн 100 сом айып пул көрсөтүлгөн болчу, бирок практикада иштебей келген. Себеби бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөчү органды жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына тапшырып коюшкан. Ал эми ал органдар барып протокол түзүп, аны кайра алып келип кароо тартиби дагы татаал болгондуктан аларда мүмкүнчүлүк болгон эмес. Бүгүнкү күнгө чейин бир дагы жараныбыз же кызмат адамы ушул статья боюнча жоопкерчиликке тартылган эмес. Жаңы мыйзам иштеп кетет деген кепилдик барбы? Айырмачылыгы кандай? Иштеп кетиши үчүн биз бул мыйзамдын аткарылышын көзөмөлдөөчү органдарды көбөйттүк. Ошол эле функцияны Ички иштер министрлигине бердик. Ошол эле функцияны айлана чөйрөнү коргоо органдарына бердик жана ошол эле жергиликтүү өзүн-өзү башкаруу органдарына бердик. Рахмат сизге. Мирслав Акалович, биз жана Ысык көл туристтик сезон жакындап келатат деп сөз кылдык. Жакында эле Facebook социалдык тармагында бир чоң видео тарады да, анда дайвингке түшкөн адамдар ошол пансионаттын жанындагы сууга кирсе, түбү жалаң пластикка толуп калыптыр да, толуп Ысык көлчү. Анан ушул көйгөй кандай азыр чечилип жатат негизи Ысык көлдөчү? Эми бул өтө көйгөйлүү маселе. Эми биринчиден биздин урматтуу депутатыбыз Эмкүл Бекичанга чоң ыраазычылык билдирим келип кетет. Биз мына жаратылыш коргоо кызматкерлерибиз бул мыйзам долбоор талкууланып атат бүгүнкү күнү. Өтө керектүү, өтө темага эле өтсөңүз. Мезгилинде пайдаланган закон болот.
Туура сиз айтып атасыз, жанагы бүгүнкү күндө пластикалык буюмдардын бүт баары тең көлдүн алынды болуп атат. Бул жанагы балык кармаган торлор, андан тышкары пластиковый пакеттер, пластиковый бутылкалар бар көлдүн арында, аны таанбайбыз. Бирок жылда биздин мекеме, ошондой эле жаратылыш коргоо мекемелери көлдүн алындагы калган ушу таштандыларды сиз айткандай жана водолаздар менен тазалатабыз. Но бул жетишпейт, бул аракет жетишпейт. Биринчиден биздин элибиз өзү аракет кылыш керек. Жанагындай пакеттерди же болбосо пластик бутылкаларды ошо мусорный контейнерге салып бир маданият үйрөнбөсөк болбойт. Себеби мындай болуп отурса көлдүн келечеги болбой калат. Президент жактырган жаңы мыйзам ушул сезондо иштей баштайбы? Ойду келди таштагандарга айып пул тагылып, ысык көлдө дагычы. Иштей баштаса аябай жакшы болот элек, тез иштеш керек. Анткени жок, кандай аракеттерди көрөсүздөр? Аракеттер болот, аракеттер жалпы жолунан мен ойлойм бүт эл колдойт бул мыйзамды. Себеби бул мыйзам керек, өтө актуалдуу мыйзам экен, муну колдойбуз. Туристтик сезонго канча, мисалы үчүн, турист келет да? Бир июндан баштап августка чейинчи канча? Алардын жана пластик бөтөлкөлөр дагы бар да? Мынакей биз туристтик сезондо аябай кубанып, бир 2 миллионго жакын турист келет. Баягы эми, конечно, касиеттүү көлдүн элдери ушу жалпысынан ушу туристтик сезондо кичине оокат күтүп мындай ишин жүргүзөт. Бирок терс жагы бар, ушу 2 миллион турист келгенде ар бирөө мына жогоруда белгиленип кетти, 5-6 пакетти алат күнүгө. Аны каяка ыргытат. Же контейнер, же токойдун арасында, же көлдүн жайында калат. Андан тышкары бир 2-3 миллиондой пластиковый бутылкалар пайда болуп калат. Булар өтө зыяндуу да. Мисалы үчүн пластиковый бутылканын ысыган сууга бисфенол А деген уулуу зат өтүп кетет. Ал көп ооруларга зыяндуу, жүрөк оору, диабетке да зыяндуу болуп калат. Азыр ушул бөтөлкөлөр кайда кетип атат? Бөтөлкөлөр эми көбүнчөсү айтып атпайлы, көбүнчөсү ушу көлдүн жээгинде, көбүнчөсү токойдун арасында, көбүнчөсү көлдүн алында, басымдуу көпчүлүгү жана таштанды таштай турган жайларда болот. Эми айтып атпайлы, жана биз элди маданиятка үйрөтүбүз керек да. Биздин ушу жаратылыш коргоо бир өзүлөрү салым кошпосо, жеке эле жаратылыш коргоо кызматкерлери буга жетише албайт эч качан. Рахмат сизге, Талант мырза. Мисалы үчүн биз ошол бөтөлкөлөрдү же пакеттерди таштабай калганда деле бизде кайра алар бир жерге чогулат да, анан кайра иштетүүчү заводдор жок, Анан мына мыйзамдын аткарылышында да сиздер кандай жумуштар аткарып жатасыздар да? Биз мамлекеттик экологиялык техникалык инспекция бул мыйзамды толугу менен колдойбуз. Анткени бул мыйзамдын аткарылышын ишке ашыруу бул биздин милдет болуп эсептелет. Бүгүнкү күндө сиз айткандай биздин Кыргызстанда, бүткүл Кыргызстан боюнча бир дагы заводубуз жок, сортировочный заводубуз жок, кайта иштетип чыгаруучу заводубуз жок. Болгону жанагы сиз айтып аткан бөтөлкөлөрдүн баары, полиэтилендин баары свалочный полигонго барат. Ал жерде мыйзамсыз иштеп аткан ишканалар аны кабыл алышат. Анан жана втор сырье деп коет го, экинчи жол иштетүүчү жол менен кайта азыркы күндө иштеп атат да. Андан тышкары биздин ошол эле иштеп аткан полигон, свалочный полигондордун өзүлөрү мыйзамсыз болуп атат. Бизде Кыргызстан боюнча 200-төн ашык свалочный полигон бар. Ошол свалочный полигондордун өзүнүн мыйзамдуу документтери жок болуп атат. Биз мына 2014-жылы биздин мекеме Кыргызстан боюнча анализ жасап чыктык. Биздин эле могу Бишкектикин свалочный полигонду мисалга келтирсем, өзүнүн бөлүнүп берген аянтынан 33 гектарга жери уже ашык болуп кеткен да. Ал чоң бизнес ал жакта. Бул полигонду биз жана айтып кеткен 20 жыл мурун жабышыбыз керек болчу. Биз кечип баратабыз. Биздин депутаттар айтып атат. Ошону закон кирип, эл колдоп берип, ишке ашса, мен ишенем, что Кыргызстаныбыз, Кыргыз мамлекети таза болот. Кийинки муунубузга таза анан жакшы өткөрүп беребиз депчи. Биздин мыйзамдар, жакшы мыйзамдар бар. Но анын иштешин, аткарышын баарыбыз чогуу, Мыслов алганча айткандай, чогуу чанын эл менен жергиликтүү бийлик, өкмөт бизге окшогон органдар чогуу алып барсак, ошонун баары ишке ашат депчи.
Биз эгер ушул мыйзам ишке кирип калса да, анан полиэтилен пакеттерин импортко тыюу салынса, биз өзү мына кагаз же башка кебезден жасалган башыктар менен камсыз кыла алабызбы? Мына азыр бизнесмен да отурат бул жерде, кагаз чыгарылган. Ошол суроону берип койсок ошол жака. Айтып берсеңиз, сиз чындап эле кагаз чыгарган заводдун директорусуз. Азыр кандай биз камсыз кыла алабызбы деген суроого жооп бере аласызбы? Саламатсыздар, студия. Бүгүнкү күнү бул коюлуп отурулган маселе эң маанилүү деп ойлойм. Анткени бул кагазды чыгаруу бизден кагаз чыкпайт, Кыргызстандан. Кагаз өзү, кагаз сырьёсу, целлюлоза. Россиядан келет, Россиядан, Европадан келет. Ошол кагазды биз бул жерден иштетүүчү заводдорубуз да жок. Биз кагазды только прямой алып келе алабыз. И аны кайра иштеткенге биздин күч кубатыбыз азыр жете элек. Азыркы учурда биз кагазды алып келип атабыз дагы, ошол кагазды биз бир продукция печатать этип чыгарып атабыз, болду. Андан башка иш жүргөн жок. Сиз кагаз баштыктарды чыгарат кезинде көрсөтүп койсоңуз, алып келгенсиз. Аны кайсы жактарга таркатасыздар негизичи? Кимдер алат? Дүкөндөр алабы? Азыркы учурда мондай кагаз пакеттерин чыгарып атабыз. Көрсөңүздөр. Бул эми 25 килолук пакеттер строительный сместерге кетет, көбүнесе. Строительный сместер бизде жеке ишкерлер бар, алар иштетишет ушул. Андан башка биз чоң массалык түрдө чыгара элекпиз. Эркингүл айым айтып атпайбы, бизде жетпейт андай. Мен кошумчалоо боюнча туура азыр биз мыйзамды биринчи, экинчи, үчүнчү окугандан президентке чейин барат да. Биз бага президент кол койгондон кийин эле бир айдын ичинде ишке кирет. Бирок биз азыр айтып атабыз 16-жылы кирсин депчи. Анткени ага чейин ошол салафановый пакеттерди чыгарган өндүрүштөр ошол башка жагына өтүш керек да. Башка мынакей алдыгындай материалдарды, картонный пакеттерди жана башкаларга кайра өтүшүнө мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Эми эчтеке болбой калат деген жок. Бизнесмендер бат эле өзгөртүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Ошон үчүн бизнесмендер мына ушул закон башталгандан баштап эле азыр ойлоп атам, ойлонуп атышат болуш керек да. Эгер бул закон кирип калса, биз мону чыгарышыбыз керек деп. Мен ойлоп атам да, дагы бизде элдерибизге дагы жумуш болот. Материалдардан пакет тиге башташат, ошол пакетти элдер ала башташат. Анан илгеркидей ошо сумкаларды көтөрүп алып магазиндерге бара башташат да. Роза Отунбаева Демилгеш фонду дагы көп иш-чараларды өткөрүп келет да. Сиздерден кендир баштыкты көрдүм эле, таратып жүрөсүздөр. Негизги тоскоолдук эмне болуп атат? Мисалы үчүн биздечи азыр дүкөнгө барсаң эле чындап эле пакет берет бир буюмга. Экинчи буюмга дагы бир пакет берет. Биринчи иретте, эң биринчи иретте бул адат. Адаттан арылышыбыз керек. Экинчиден бул бекер сунуштоо. Базарга барсаңыз, бекер сунуштоо. Демек, бекер болгондон бир нече пакетти ала берет. А биздин фонддун башкы максаты таасир этүүнүн бир нече факторлору бар. Чара көрүү аркылуу закон кабыл алынат, экинчи түшүндүрүү жолу, бизди ынандыруу жолу. Пакеттердин зыяндуулугун, анын кандай альтернативасын сунуштасак болот. Мына аялдар форумунда атайын ушул табигый материалдан жасалган полиэтилендерге жол жок деген эмблеманы коюп туруп 1500 аялдарга тараттык. Азыр мына 24-25 апрелде жалпы эле бир жыл бою бизде эко фестивалы өтүп жатат. Биринчи иретте ынандыруу жолу менен түшүндүрүү. Көп адамдар мыйзамды да окубайт, көп адамдар ошо мына азыр айткан 4 триллион бир жылда пакетти пайдаланып жаткандыгын, анын зыяндыгын да билбейт, эмнеден жасалгандыгын. Демек, биринчи иретте ошону үчүн жалпы жаштарга жана билим берүү мекемелеринде иштеп аткан мугалимдерге жаңы методика түшүндүрүү жолун. Экинчиден ушул таза биш акциясын өткөрдүк. Сорттоонун бөлүп сорттоо менен. Мисалы үчүн ошол жерде синтетикалык салафандарды өзүнчө, ал эми тескерисинче табигый биоотходдорду өзүнчө мындай талдап пайдалануу боюнча ошо биздин башкы биргештешкен мэрия болду. Ошол эле учурда кандай альтернатива тапса болот деп аны да түшүндүрүү жолдору менен бир 11-12 социалдык ролик чыгарылды дагы. Таасир этүүнүн мындай чечим кабыл алууда өзүнүн аң сезимдүү граждандык жоопкерчилигин жогорулатуунун үстүнөн иштеп жатабыз. Андан тышкары бүгүнкү күндө
Эң башка маселе ушул экономикалык демилгелөө, альтернатива эмне киргизиш керек? Мисалы үчүн алып салдык бекер болсо, эл арал тажрыйбаны кеңири лекторий өзүнчө бир площадкада талкууланып жатат. Мисалы үчүн көп өлкөдө сиздер билесиздер, Австралия биринчи кенгуру деген өзүнүн областында толугу менен отказ кылган. Азиядагы, Европадагы алдыңкы тажрыйбаларды чектөө. Мисалы мен Прагада жүргөндө деле дүкөнгө барсаң пакет сатылат да. Полиэтиленчи, анан албайсың дагы мондай сумка менен жүрөсүң. Муну бүктөп алып сумкага баштыкка салып койсоң да болот да, эч тоскоолдугу жок. Биз кагаз менен камсыз кыла албайбыз. Азыр мына бизде Жакшынакай ишкер айтып кетти, бирок ошол эле учурда биз ошол экологиялык фестиваль жүрүп аткан мезгилде жашыл маектешүү деген ошо коомчулук менен мэрдин катышуусу менен таасирдүү адамдар менен ошо 4 сааттык ошо маектешүү болуп өттү. Ошондо бир топ сунуштар көрсөтүлдү. Анан Кыргызстандагы Агровест холдинг менен биргелешип, ошол синтетикалык же болбосо полиэтиленден жасалган мейли бутылка болобу, мейли пластик пакеттер болобу, кайрадан иштетип чыгып, андан пайда табуу, экономикалык демилгелөө, ишкерчиликтин жолу бизде таштандыларда ошондой сунуштады. Демек, бул жерде бул долбоорубуздун аты орусча айтканда «Думай глобально, действуй локально», өлкөнүн тазалыгын ойлосоң өзүңдөн башта деген ошол законду дагы, могу жерде таштанды мусорларды дагы жашоону адат кылбастан өзүңдүн биринчи иретте бир кадам таштоо, өзгөртүүгө эрктик калыптандыруунун үстүнөн иштеп атабыз. Алмаз мырза, сизге бир суроо да, мисалы үчүн ишкер бир полиэтилен пакети канча турат? Же кездемеден жасалган, же кагаздан жасалган баштыктын баасы кандай, айырмасы чоңбу? Эгер кагаз пакет менен целлофан пакетин салыштырсак, целлофан пакетинин баасы төмөн, аябай төмөн. Кагаз пакетинин баасы азыркы учурда 3 сомдон 5 сомго чейин барат. Биз эмне үчүн баабыз кымбат? Анткени себеби бул кагаз целлюлоза өзү Россияда пайда болот дагы, биз аны киргизип жатабыз. Ошондуктан баа бизге келгиче өсүп кетип атат да. Эгер бизде ошондой чоң массада токойлорубуз болсо, бактарыбыз болсо, бизде дагы кагаз арзан болот эле. Бирок ал деле экологияга зыян да кыя берсең, даракты. Ал дагы зыян, бирок көпчүлүк учурда кандай деп айтсам, жыгачтын эч качан целлофан пакетине салыштырмалуу зыяны жок. Анткени биз ошол кагаз жыгачтан пайда болуп отурат. Кагазды биз өрттөгөн убакта андай составынан эч кандай газдар, немелер чыкпайт да. Бизде телефон чалып жатышат биздин студияга. Саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Үзүлүп калды окшойт. Дагы бир суроо да, мисалы үчүн ишкерлер экономикада өзүнүн мыйзамдары бар да, анан жана альтернативалык жолдорду айтып жатышат, алар өткөнгө даяр болушабы? Эми азыркы учурда бул кабыл алып аткан мыйзам эң туура. Бул мыйзамды уже кабыл алыш керек. Канча жылдан бери күтүп жүрөбүз ишкерлер. Эми бул мыйзам долбоор кабыл алынып калса, биз бул ишти алып кете алабыз деп ойлойм. Рахмат сизге. Сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздарбы, Эрмек Усупов бүгүн студентом. Мен Эркингүл Кубанычбековна суроо берейин деп атам. Сиз жана азыр эле балыкчы жөнүндө, полигон жөнүндө айтып кетип, мен өзүм да балыкчылык болом да. Ошо полигонду жабуу жөнүндө чара көрөсүздөрбү дейм да, анткени бүткүл ысык көл жабыр тартышы мүмкүн да. Анан экинчи суроом болсо, ушундай бизде бир нерсе болгондо эле баягы шоу бизнестин мүчөлөрү рекламалашат го. Азыр эле Роза Сакановнун коомдук фонду айтты го, биз рекламалап атабыз. Ошондой шоу бизнес жылдыздарына сунуштап көрбөйсүздөр, балким элге жарыялап, балким мода кылат. Абдан туура маселе. Азыр экологдор айтып кетишпеди? Экотехинспекция, биосферанын директору булар аракет жасап атышат. Мен буларга да ыраазычылык билдирем, анткени айрыкча ысык көлдө абдан абал оор болуп атат. Ошо кайра иштетүү жок болуп атат деп айтышып атпадыбы заводдорчу. Анан полигонду, мына экотехинспекциянын өкүлү айтты, полигонду жаба албайбыз да, анткени таштандыларды бир жакка апарыш керек да. Мына элден, үй бүлөлөрдөн, квартиралардан, үйдөн чыккан мусорларды бир жакка алып барыш керек. Айласы жок, ошол полигонго төгүшөт да. Ал эми кайра иштетүү заводду эмне үчүн жасабайт деген суроо болушу мүмкүн элдерденчи. Аны жасабай атышкан себеби ал бизнесмендерге же ошол заводду актабайт экен да. Мына Бишкекте былтыр 22 миллион евролук грант келди, жарымы грант, жарымы кредит менен келди. Эми ошону дагы азыр сортировка менен анан полигонду гана жабат да.
мен суроо берип атам, андан эч пайда жок да. Полигонду жабат экен, жаңы полигон ачат экен, андан эч кандай пайда болбойт. Жерлерибизди улам эле колдоно беребиз да. Ошон үчүн переработка болбогон үчүн ушул мыйзамды алып чыгууга мажбур болуп атабыз да. Хотя бы бутылкаларды эми азыр переработка кылып атса, салафановый пакеттерди жасаганга мүмкүнчүлүк жок деп айтып атышат да. Жеңил учуп кетет, аны эч ким чогулта албайт ошондой. Ошон үчүн мына ушул эгерде бул мыйзам кабыл алынып калса, мен ойлойм, бир топ эле экологиябызга чоң плюстар болот да. Полигон боюнча сиз жооп берип коесузбу? Полигон боюнча мына балыкчы боюнча айтып отурат бу жерде биздин жаш инибиз. Полигон боюнча бүгүнкү күндө АБР банк иштеп атат. Азиатский банк развития деп коет. Ушу 2020-2030 жылга эре ушу чоң шаарларда көлдүн балыкчы Чолпон Ата, Каракол шаарында ушу атайын таштоо жайларды бир жакшы тартип келтирүүдөн ой максат бар да. Бирок бир нерсе жерде мындай эсепке алынган эмес. Жанагы таштандыларды тебелетип эле слой кылып үстүн жаап, анан кийин кайра үстүнө таштай берүү деген эме биз каршы чыгып бүгүнкү күндө. Ошол эки свалкаларга кире турган жерде сортировочный цех кырыш керек болот да. Пластиканы өзүнчө бөлүп, кагазды өзүнчө бөлүп, органический мусорду өзүнчө бөлүп койсок, ошондо иштин натыйжасы жакшы болот да. Сиз да жана бир айтты, жыгачтын зыяны жок. Бул урматтуу ишкер айтып атат. Мен бир мисал келтирип кетейин. Мисал үчүн полотенце деген, бумажный полотенце жаратылышта 2-3 жумада эле жоголуп кетет. Мисал үчүн газета 1,5 айда жоголот. Шерстяной носок дейт, 5 жылда жоголот. Окурок 12 жылда жоголот. Пенопласт стаканы 50 жылда жоголот. Пластиковый бутылка 450 жылда жоголот. Жана пластиковый пакеттер 200 миң жылда жоголуп кетет жаратылышта. Бунун зыяны өтө чоң да. Зыяны чоң. Мен да бир жалпы мынакей терөөгчүлөр айтып кетким келет да. Мынакей биз жанагы бөтөлкөнү өрттөп атабыз, же жана пластиктерди, полиэтилен чогултуп өрттөп коюп атпайлыкпы? Ошондо фосген деген газ чыгат. Бул биринчи дүйнөлүк согушта муну баягы уулуу зат катары пайдаланышкан да. Андан тышкары дагы диоксин деген дагы бир токсик бар да. Ал организмге кирип кетсе, чыгышы кыйын болот. Ошону биздин эл билиш керек да, эмнени пайдаланыш керек күнүгө үйдөчү. Жана пластиковый стакан, пластиковый бутылка, пакеттерди колдон келсе алыстатышыбыз керек. Саламатсызбы, бизге студияга телефон чалып жатышат. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсызбы? Алло, саламатсызбы. Мен Эркингүл Иманкожо эжеге суроо берейин дедим эле. Ошо биз Караколдон чабат берет көлдөн. Полиэтиленди кайра иштетүү боюнча биякта неме болуп атпайбы? Биз ушундай Россия менен договор кылып, ошо полиэтиленди кайра иштетелик деп неме болуп атпайлык да. Если Иманкожо эже колдоп бере алабы ушул немени, биз станокты алып келип бияка кайра иштетсек. Полиэтиленовый билиш керек да, пакетти переработка кылабыз деп атабы, же вообще пластиковый тараларды переработка кылабыз деп атабы, ошол түшүнүксүз болуп калды да. Полиэтиленовый пакеттерди иштеткенде ал көп эле биз баягы айырып салды да, ошондо бул кайра иштетүүгө мүмкүнчүлүк жок дегендей айтып атышат да. Анткени абдан жеңил, аны чогултуш үчүн абдан чоң күч керек да. Биз азыр көп эле аракеттер жасап келип атабыз, бирок азыр тоого чыксаң, көлгө барсаң деле баардык жерде таштанды толуп кеткен да. Эмне жетишпей атат элгечи? Эмне себептен ушундай жагдай түзүлүп калды? Же болсо аянтта бир майрамдар өтөт, майрамдан кийин эртеси барсаң көңүлүң айланат да. Бүгүнкү күндө биз жетишпей атат деген мыйзамды жазып берип, президентибиз чактырды. 18 май күнү кол койду. Демек айып мыйзамду күчүнө кире электе мыйзам иштей баштады десек болот. Себеби мыйзам талкуу болуп жаткан учурда эле коомчулуктун аң сезиминде иштей баштады дагы, коомчулугубуз бири-бирин таштандыларды таштап аткан демек тыюу жолу менен гана чечсе болот. Сүрөткө тартып, видеого тартып интернеттерге чыгара баштады, байкаган болсоңуздар. Ошол коомчулуктун аң сезиминде ошол убактан баштап бул мыйзам иштей баштады. Кудай буйруса, коомчулуктун бардыгы туура түшүнүп, мунун бардыгын туура тартипке салып, бири-бирин тартипке чакырып, буйруса экологиябыздын баарын, жаратылышыбыздын баарын
коргоого бардыгы өзүнүн салымын кошот деп ойлойм. Менде бир кошумча бар да, хорошо, элдер таштабайын деп аракет жасайт да. А бирок мусорный ящик жок болсо, мисалы үчүн көлдө тоого барса, ящик жок болсо, же аны алып барып переработка кылганга же эчтеке жок болсо, завод жок болсо, эмне кылышат да? Мына бир пакетти көтөрүп алып, же мороженое салган, мороженое бала, кичинекей бала мороженое жесе, менеси таштаба дейт да, эч жака таштай албайт. Аны үйүнө чейин көтөрүп келүүгө туура келет да. Ошол бир жагы дагы бар да, мен мэрге айттым эле да, сиздер балким элдер таштабайын, булгабайын деп эле атса керек да. Мусорный ящик жетишпейт да. 100 метрден балким бирди койсо болот эле да, андай да жок болот атпайбы? Ошон үчүн элдер да бир да неудобствосы болот атат да. Балким бирок жетиштүү эле ошол урналарчы. Мисалы үчүн мен үйгө чейин көтөрүп барам, негизичи. Сиз үйгө чейин көтөрүп барасыз. Ала бирок же сумкама баштыгыма салып алам. Урна болсо, балким ошо урнага чогултушат беле. Азыр карабайсыңарбы, кээ бир көчөлөрдө жанагы арыктардын баарын да ыргытып атышат да. Кетип барат, ошо арык ыргытып коюп атышат. А балким мусорный ящик болсо ошол жака таштайт беле деген да маселе бар да. Жанагы дүйнөлүк практикага да токтолуп кетсеңиз, башка өлкөлөр кандай чечкен ушул маселени? Мисалы үчүн Италияда 1-январдан баштап, 2011-жылдан баштап полностью запрет коюп атышат. Великобританиядагы өзлөрү элдер супермаркеттерде өзлөрү айтып атат, биз аны кабыл албайбыз деп токтотобуз атат. Биздин коңшу өлкөлөрчү, Казакстан, Русия. Кытайда 2008-жылдан баштап запрет киргизип атышат. Ал эми коңшу өлкөлөрдөн Казакстан, Өзбекстан алар биз биринчи болот экенбиз. Биз биринчи болот аста. Бул урналар жетишсиз дегенге мен бүгүн кошулбайт элем такыр эле. Себеби биздин айыл жергелерибизде бир дагы урна жок. Бирок кээ бир айылдарга барсаңар, ушунчалык тазалыгы жакшы, биздин шаарыбыздан да тазарап турат да. Мисалы үчүн Ош шаары аябай таза да, мен байкайм. Алар эмне кылып атышат? Алар өрттөп атышат. Өрттөп, полигон да жок айылда, анан өрттөгөнгө туура келип атат. Анан биз айтып атпайбызбы? Онкология эмне үчүн көбөйүп атат? Аллергическое заболевание эмне үчүн көбөйүп атат? Оору, өпкө оору эмне үчүн көбөйүп атат? Мына өзүбүзгө жасап алып, кайра сурап атабыз да, бүт баары ушу экологиядан деп да ойлоп атышат да. А жанагы пакетти, салафановый пакетке ысык нерсе салгандан кийин ал токсинни чыгарат да. Жок, бул урнадан эмес, бул эң биринчи адамдын маданиятынан деп ойлойм да. Мисалы үчүн биз жумушубуз аркылуу көп жака барабыз. Кыргызстандын эле Ош жака Жалал Абадка барганда, Суу Самыр талаасынан өтөбүз, көлгө барганда 300 километр урнасы жок жерден өтөбүз. Ошондо деле бир эле машинадан канча мусорду ыргытып кетсе болот да. Ошол эле учурда бир пакет алып алып эле, пакетке бардык мусорду чогултуп кетсең, канча мусорду чогултуп кетесиң ошол жерденчи. Ошондуктан биринчи аң сезимибиз өсүш керек, бир аз болсо дагы. Анан ушул көчөдө өзүбүздү алып жүрүү маданиятыбыз бир аз өссө, ошондо тазалык болот. Бизде деле тоого чыкканда биз мисалы үчүн ошол таштандыларды досторубуз менен көбүнчө бирок чет өлкөлүктөр, туристтер ошону көп жасайт да. Тоого чыгат, эс алышат, анан башкалардын да таштандыларын чогуу шаарга ала келишет да. Ушундай көйгөйлөр сиз кошумчалайсызбы? Мен мураки жана мусорный контейнер деп коебуз да, мусор чогултуп турган контейнерлер. Бизде мына Мама агенттик, жаратылышкы токой чарба агенттиги жылына көлдүн көп айылдарына ошо мусор таштатан контейнер жасап беребиз биз. Акча каражат бөлдүрүп беребиз. Мына быйыл дагы 20 миллион сом бөлүндү көлгө. Ошо баардык жаратылыш коргоо иш аракеттер кылгангачы. Урна канчалык чечет ошол маселеничи? Урна туура урматтуу депутат туура айтып кетти. Бу жерде маданият керек, адам маданияты керек. Ошо көтөрүп баратып бир жака ыргытып жиберебиз, же машинен айдап баратып пакетти ыргытып коебуз. Өзүңүз айткандай, жана чет өлкөлүктөр карасаңар, тоого чыкса дагы пакетке салып алып келип, татан мусорный эме салып коет. Ошо маданиятка жетишибиз керек. Жана сиз айтпадыңызбы, биз үйдө бөлүштүргөндү үйрөтүп атабыз депчи? Биз да бөлүштүрөбүз да, мисалы үчүн кагазды кагазга, тамак ашты бул жака. Бирок ал чыккандан кийин эмне болот? Мен мындай болот. Мусорный ящиктер толуп жатпайбы? Азырчы толуп атат. Эми аны переработка кылынбай атпайбы? Маселе ошондо болот. Ошо үйдөн чыккандан кийин алар баары бир аралашып кетет да. Биз мисалы үчүн сиз айткан туура үйдөн үйрөтүп мындай бөлгөн менен тышта ошондой синтетикалык буюмдарды өзүнчө, темирден жасалган отходдорду өзүнчө, батарейкаларды өзүнчө салган мындай ылайыкташтырылган, же болбосо адистештирилген урналар жок. Жалпы салынып атат, жалпы ыргытылып атат. Экинчиден деги эле бул эне аталар менен балдар калыптанган мезгилинде бул зыян эмес деп эрте белгиштик жана көндүмдөрүн иштөө боюнча жол калыптандыруу. Чоңоюп келгенде бул кайдыгерлик, мейли таштай берсем болду деп.
эң негизги иретте ошол жалпы Балким чындап эле тыюу көбүрөөк таасир береттир. Жок, адам акча төлөп 2000 сом төлөгөндө ичи күйөт да. Бул анча мынча процентке, бирок жеке жоопкерчилиги, Түшүндүрүү иштери. жеке маданиятың болбосо, Азыр бизде телефон чалып жатышат да, андан кийин. Ошон үчүн бардык нерсе комплекстүү каралыш керек. Рахмат сизге. Биздин студияга телефон чалып жатат. Саламатсызбы? Өзүңүздү тааныштырып сурооңузду берсеңиз болот. Саламатсыздар, мен атым Алмаз, Көчкөмүрдөн чыгып аттым эле. Могу көптөн бери эле имиш жүрүп атканда, могу Бишкектин четине бир Кытайлар менен биргелешип кайра иштетүүчү, таштандыны кайра иштетүүчү завод курулат деп эле келип аткан. Анан неге kurulbay atat деген суроомда эмне түрткү болуп атат ошону курулбай аткан. Чынында эле имиш-имиштер көп да, сиз жооп берип коесуз. Мына мисалы үчүн Ошто кореялыктар курат деген дагы жаңылыктар чыгат. Улам эле мен окусам, мына курулат да. Бирок жыйынтыгы жок. Бул боюнча биздин урматтуу депутат айтып кетти, жана бери менен курулат деп. Бүгүнкү күндө действительно долбоорлору келип, биздин Бишкек шаарынын мэриясы бул боюнча иштеп атат да. Анан кайсы учурда ишке ашып, ошону кайсы качан жыйынтыкка чыгарын. Жана көрөрманыбыз берген суроого жооп бере албайсызбы? Кытайлар курулат деген ал жок, курулбайт. Ачык эле айтып коюш керек. Ошточу Курулбайт, анткени биз парламентте бул маселени көтөрүп атпайбызбы? Анан ал завод курганы менен бизди ошончо мусорду переработка кыла албайт экен, мощность жетпейт экен. Ошону түшүнүшүбүз керек да. Биз кичинекей өлкөбүз, даже мына Ирландия, өнүккөн өлкөлөрдө ошону даже переработка кылса болот да, алардын возможности бар. Бирок андан көрөк булар отказ берип атат да, такыр запрет кылалы деп. Бизде ошончо мусор Ысык көлдөн ташыган кезде дагы, Оштон ташыган кезде дагы ошол мощности алып бара албайт экен. Ошон үчүн багы оправдывать этпейт экен да бул заводтучу. Эгер пайда алып келбесе деле, балким мамлекет тарабынан же ошол гранттар деле бир бөлүгүн көтөрсө болот да. Кайра иштетүүчү экологиялык завод салынбайт деп эле ачык айтып атат мэрияда. Дагы бир суроо да, мисалы үчүн азыр дүкөнгөлөргө барсаң, целлофановый пакет бекер берилет да, анан кагаз баштыктарды бекер берүү мүмкүнчүлүгү болобу? Мисалы үчүн мен барсам, мен кагаз баштыкты алмакмын да. Целлофан пакеттерин бекер берип жаткан себеби булар жеке ишкерлер Кытай эл республикасынан киргизип жатат. Бул жалпы баасы төмөн болгондуктан ал товар баасына кошулат да, ошон үчүн бекер берилип жатат. Эгер биз кагаз пакетин бекер берели десек, биз эч качан бере албайбыз. Анткени себеби кагаз ошол эле кайра эле Россиядан келип атат, баасы өсүп кетип атат да, биз кайра жеке ишкерлер кичине салым кошсок да кандайдыр бир пайда баары бир баасы кичине өсүп кетип атат да, жалпы элге кыйын болуп калат да. Дагы бир суроо да, мисалы үчүн ошол эле дүкөндөр менен сүйлөштө болбойбу? Ар бир дүкөндүн ээсин чакырып эле, мисалы үчүн түшүндүрүү иштери элге жетпей атсачы, азайталы, ушундай ошол эле целлофан пакеттин жанына кагаз баштыктарды коюп коелу дегенчи. Сөзсүз болот. Мына акыркы маалыматты карасаң, Фрунзе гипермаркетинде кагаз баштыктар сунуштала баштады деп. Бирок белгилүү бир мезгилде келебиз. Экинчиден, мындай кездемеден тигилген баштыктар деле өтө арзан, анан көп пайдаланганга, анан жууп койгонго мындай санитарлык нормаларга да дал келип атпайбы. Мына ошону мындай тез-тезден жылдырып, түшүндүрүп, элге алга Биз Советтер Союзунда биз колдонот элек да, мындай эле баштыктычы, эч качан целлофан жок эле. Эмнеге тез эле унутуп калдык? Биз ошол адаттычы. Маекти башка бурун келип атат да, кичине. Баягыдан бери пакетти айттык, жанагы бөтөлкөлөрдү айтып атабыз. Бул тор боюнча айтып кетейин деп атам. Эмне боюнча? Тор боюнча, балык кырмаган тор боюнчачы. Биздин кызматкерлер мынакей жалпы экотехинспекция, биздин кызматкерлер тармактан кышында мынакей ноябрь, декабрь, январда, жазында 2 ай ушу балыктарды кармаган адамдарды көбүнчө кармайбыз да. Ошол мезгилде балыктар нерестеп коет, баягы барып жайларын арып тоойт да эмен. Ошондо торлорду биз күнүгө чыгып кайык менен жөө суунун үстүнөн кармайбыз, бир 100 километр, 200 километрде мисалы үчүн да. Эртеси кайра пайда болуп калат. Себеби бир тор, узундугу 100 метр, тереңдиги 6 метр той болгон 100 сом турат. Жакшы балык кармоо алса 3-4 миң сом турат. Ошон үчүн торду алып келбеш керек. Азыр балык кача турган жер жок. Балык
барып эле торго түшүп атат бүгүнкү күнү. Жана туура көтөрүп атасыздар мынча. Муну бүт депутаттар колдоп бериш керек. Себеби көл маселе мына Токтогул бар жакта балык жок калды бүгүнкү күнүчү. Ошон үчүн балык жок болсо анда көлдүн айтсаңыз ошого мындайда сөзсүз түрдө тарифтик саясат болуш керек импортко. Жана ички өлкөгө коопсуздук алып келе турган продукцияларга чектөө саясаттары бар да, Мисалы үчүн такыр мындай тыюу салуу менен жолсо келаткандарды өтө жогорку баа коюп койсо, ал бул жерде өзүн өзү актабайт. Демек бүгүнкү күндө өтө жеткиликтүү болуп атат. Бекер болгондугу үчүн бул келип атат. Экинчи эсептен ошол келе жаткан жерде мисалы үчүн таможенный посттуларда өтүп кетип атат да. Ошонун бардыгы. Дагы бир суроодо мисалы үчүн торлордучу рейд болгондо эле улам көрүп жатабыз да, телевизордон өрттөйсүздөр. Ал деле зыян да, эмнеге өрттөп жатасыздар? Эми башка жол жок болуп атат. Бул айтып атпайлык. Бул ошон буюмдар 400-5 жылдан жок болот жаратылыштачы. Яны бөтөлкөнү айтып атпайлык. Ал гранулага 5 жылда айланып кетет. Негизи муну жанагы кайра иштетүүчү бир жайлар болуш керек да, негизи бар жагынан башка вторичный переработка эте тургандар болуш керек да. А бүгүнкү күндө Кыргызстанда аяз. Негизгиси бир тике тор үчүн эмес, жалпы ошо жаратылыш коргоо үчүн торду кескин түрдө кийбеш керек. Кирбей эле койсо бүт каяктан алышат. Саттырбай кирбей коюш керек. Ушул мыйзамда полиэтиленовый пакет менен анан ушул синтетикалык торлорду запрет коюп атпайбызбы? Эми доктор Гүл айым айтып атпайбы, таможня киргизбеш керек депчи. Бул маселени да карап көргөм менчи. Бул да таможниктер менен сүйлөшүп, бизде ВТО деген бар да. Биз ага киргизбей койгонго биз ВТОнун мүчөсүбүз. Кытайдагы алардын ошол киргизбей койгонго кообуз жок экен да. Тарифти көтөргөнгө да аракет кылдык. Бир азыраак эле көтөрүлөт экен, биздин бир шкала бар экен да, андан ары көтөргөнгө болот. Азыр бажы биримдигинде кандай чечилиш мүмкүн да? Эми бажы биримдигинде дагы эгерде биз ВТОнун кээ бир мыйзамдарын бузбасак, анда бул болот да. Ошо баардык жагын карап чыктык да, ошон үчүн Кытайдан жана сеткаларды токтото албай койдук. Анан ушул мыйзамга ошон үчүн киргизип атабыз да. Бизде суроо бар, сурооңузду берсеңиз болот. Кутмандуу кечиңиздер мен барыңыздар эле белгилүү болсо керек, Бишкек мурун жашыл шаар боюнча биринчи орунда турчу деп көп адамдардан угабыз да. Азыр байкасак уже мындайча айтканда айыл эле болуп калды да. Казакстан менен бизди салыштырсак мындайча айыл да. Казакстан анан депутат айымдын эмесине мыйзамына каршымын. Мисалы бирөөлөр ыргытат, бир КАМАЗ мусор ыргытат, анан акчаны берип кетип калат мисалы да. Андан көрө эле туз мынтык менен атып салыш керек, ошондой адамдар атып туруп анан ал экинчи ыргытпай калат да. Ошондой эле мыйзам болбосо кыргыздарга. Жок, кылмыш жобу бар ошол киргизилген. 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат. Эгерде ушул мыйзамды аткарбаса, дагы эле ушул полиэтиленовый жанагындай торлорду иштете берсе, киргизе берсе, анда 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратат. Антпесек бул мыйзам иштебей калат да. Катуураак бир строгий ушул кылмыш жаза кодексине да киргизип атабыз да. Эркинен ажыратуу кайсы учурларда каралат? Эгерде экинчи жолу биринчи жолу штраф алат да, административдик жаза жоопкерчиликке тартылат. Андан кийин дагы чыгара берсе, бул ишкана жана иштеткен техникасы, жана машиналары конфискацияга алынат дагы, андан кийин 2 жылдан 3 жылга чейин эркинен ажыратылат да. Мен аудиторияга кайрылгым келет да, сиздер пакетти кандай салганга караганда бул гумандуулар. Пакеттерди колдоносуздарбы же баштык мындай кездемеден жасалган же кагаздан жасалган? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Биз баштыктарды дайым эле колдонобуз. Анткени кандай баштыктарды? Полиэтилен баштыктарын. Анткени бизге жана сиздер айтып кеткендей эле бекер болуп аткан үчүн бизге бул жеңил да. Сатып таштан таштоо үчүн биз сатып албайбыз да. Таштанды чындап эле көп калктын көп катмары таштанды таштоо үчүн колдонушат да, алышат дагы, анан ошол менен таштан кайра ташташат, Сиз айтсаңыз болот. Саламатсызбы, телекөрүүчүлөр? Биз досумдун оюн айтып койсом, бул досумдун ою мындай болуп атат да, жанакындай полиэтилен салафандардын баасын тиндей баштык менен чогуу тең коюп койсо, анда тигил баштыкты колдонуп калышат беле деп ушундай ою бар экен. Ошол альтернативага кире мыйзамда каралганбы? Биз аны да карап көрдүк да. Кээ бир мамлекеттерде налог киргизип атат да, ошо салафановый пакеттерге. Бирок полиэтиленовый пакеттер налог киргизсе,
Бирок бизнесте да социалдык жоопкерчилик болуш керек да. Анда деген алар магазиндегилер, супермаркеттегилер товардын наркына кошуп койот экен да. Элге кайра эле. Ал элге андай выгодно болбой калып атат да. Баары бир анда товардын наркы көбөйүп кетип атат. Ошон үчүн андан көрө биз бул тыюу салууга барып атабыз. А жерде сиз көрсөткөн жанагы эң жакшынакай мына пакеттер сатылат. 3 сом деп атпайбы кагаз. А жерде балким 5 эле сом болушу мүмкүн. А муну канча жолу колдонсо болот да. Ошондо эл ойлонот да, бул кечке эле сатып алгандан көрө, үйдөгүн ала барайын деп бул көнүмүш адат башталат да, көнүп калышат анан. Мен программанын башында бир ой келди да, биз тойлор көп өтөт да, анан баштык деп коебуз го, операция баштык деп. Ошого да көп кетип атабы дейм да, биз ошо колдоно алабызбы? Ондай баштыктарды алып, ошол жакка салып этти. Эми Союз убагында деле ата-энелерибиз тойго барчу, ал кезде деле той абдан көп болчу. Мынакей бул пакетти кичинекей май өтүп кетет деп салышпайт да. Телефон чалып атышат, саламатсызбы, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду берсеңиз болот. Мен Бишкек шаарынан чалып атам, атым Жаныбек. Анан ушул передачаңыз телевидениеден киши жок экен да. Ошол телевидениянын өз ЭТРКнын чоңдору жок экен да. Анан ошолорго бир суроо берейин десем, көбүрөөк рекламировать этиш керек болуп да биздики. Ошол рекламировать эткенде кичине эме болот. Антисе бизде вообще шаардан баса албай калдык чын эле. Реклама жок. Эң көп ошол бизде жыштар ошол да рекламировать этиш керек да. Ошону акысыз кылып бир ай, 2 айлап берсе болот, жакшынакай кылып рекламировать этиш керек да муну. Албетте биз беребиз бул суроону маалыматтык пропаганда. Сиз жана айтып аттыңыз эле, түшүндүрүү иштери мененчи социалдык роликтер жасалып жатат, бардык жерде эле. ТВдан дагы көрсө болот, бирок бардыгы биздин сайтка илинген. Эми сайтты көп сайтта илинген. Тилекке каршы ошонун баарын ушул республикалык телерадио каналга коелу дегенде, а жерге да акча каражатын сурап атат. Сиздер дагы ошол маселени да караш керек. Белгилүү бир деңгээлде элге пайдап келе турган социалдык роликтерге балким чектөөсү жок коюш керек биринчи иретте. Тактап кетейин, синтетикалык торлор менен балык кармоого тыюу салып атабыз, анан мыйзам иштеп кетет, ушу менен торду иштетпей калат дегенден алыс болуш керек. Себеби ал балыкты кармагандыгы үчүн браконьерство деген кылмыш жоопкерчиликке тартуучу статья иштеп келет бүгүнгө чейинчи. Ал маселени биз кандай чечишибиз керек? Ал маселени мен адашпасам 2006 жылга чейин спецпрокуратура деген болгон. Экологияны, ГУИНди, ушуларды транспортты карай турган. Кээ бир өлкөлөр экологиялык милицияларды, полицияларды ачып атышат. Ошондой чаралар менен четсе болот. Ал эми түшүндүрүү иштери менен эле бардык маселени чечип алабыз дегенге да такыр кошулбайм. Анда түшүндүрүү иштери менен наркотик тартпагыла, наркотик сатпагыла дегендин да баарын жасап ала турган болсок, анда экологиянын бузулушунун кесепеттери аябай чоң да, өзү коркунучтарычы. Мен жана сетка боюнча айтылып атпайбы, эко-милиция мына биосфера кышында ар дайым рейд кылат. Экотехинспекция дагы аракет кылып атат да. Рейд кылып атканда сеткаларды таштап салып атышпайбы? Таштап салып эле качып кетип атышпайбы? Алар болсо ылдый түшүп кетип атат дагы, бүт жана балыктын баары бүт өлүп атат да. Анан эгерде аны запрет кылып киргизбей койсок, ал жанагы жибектен синтетика эмес, а берки натуральный сеткаларды колдоно башташат дагы, ал разлагастатып кетет да. Биз маселе ошондо болуп атат да. Акыркы суроо сизге да, программабыз аяктап калды. Негизи бул мыйзам иштеп кетет деген ишенич барбы? Биз даярбызбы? Ишенич бар. Биз даярбыз. Жанагы биздин телефон менен кайрылып кеткенде рекламаларды көп көрсөтсөк, анан мыйзамдын талабын аткарышын көзөмөлдөө органы биз болгондон кийин биз иштеп беребиз. Кыргыз мамлекети үчүн. Ошо көзөмөлдөө дагы тактап кетесизби? Кантип көзөмөлдөнөт мыйзам? Көзөмөлдөө биздин негизи бул таштандылар боюнча жергиликтүү бийлик жооп берет да. Алар тазалашат, алардын коммунальный службалары бар. А биздин функция контролдук жана надзордук функция да. Бизде өзүбүздүн ал акча бюджетке түшөт, жоонун негизинде биз аларды пландуу жана пландан тышкаркы контролдук текшерүүлөрдү кылып турабыз да. Ошол учурларда мыйзам бузуулар табылат. Табылган учурларда биз биринчи иреттен көрсөтмө беребиз. Көрсөтмөнү аткарыштык мөөнөт менен беребиз. Аткарылса аткарды, аткарылбаса анда биз административдик жоопко тартып, доосун коюп, айыпка тартабыз да. Доосу республикалык бюджетке түшөт. Айыбы дагы республикалык бюджетке түшөт.
Бизде убактыбыз тар да. Андай бир күн. Ошондой учурлар мына бизде болуп келатат. Биздин текшерүүнүн жыйынтыгында 2014 жылында ушундай менен биз 800 000 сомдук доо койдук. Биздин госэкотехник инспекция. Андан тышкары 666 000 сомдук айып салганбыз да. Өзүңүздүн мыйзамыңыз жөнүндө бир сүйлөм айтып коесузбу? Биз программабызды жыйынтыктайбыз. Бул мыйзам комитеттен өттү деп атпайм, эми парламенттен өтсө буюрса сиздердин массалык маалымат каражаттары аркылуу жана башка коомдук угуулар аркылуу бизге элге жеткизебиз. Мен ойлойм буюрса кыргыз элибиз колдоп берет. Кыргызстаныбыз эң таза, экологиялык таза өлкөлөрдүн бирине айланат. Рахмат, мен деле ушул ойду айтмакчымын. Полиэтилен пакеттерин колдонбой, мындай баштыктарды колдонсок болот. Сиздер ОЙОРДО программасын көрдүңүздөр, кечиңиздер көңүлдүү улансын.